Ванга бар жоқты білген, көп нәрсені білген, қиямат қашан болушын білген, қиямат көп нәрсені шешіші мүмкін, Ванга көп нәрсені шешіші мүмкін деген сөздерді да бүгін еле ұпаласында кіші. Урматты мекендешім Ванга, бақшылар, Ванга сияқтыдағы бүгін кейбіреулер жолда отырып алып, тәспілерді қойып алып, да бірдекелерді қойып алып, жолын ашып берем, ішіңді оңынан шығарып берем, бардық нәрсені қылып берем дегендер. Суық бетонда отырады, қарасаңыз, асфальтта отырады. Урматты мекендешім, егер ал жол ачалғанда, алысты келечегіңді, өзінің келечегін білгенде байқағанда, ал жерде отырбайды эле урматтуу. Урматтуу болуп, креслодо сонун жерде, жирный жерде отурат эле мындай айтканда. Балык келе турган майлуу жерде отурат эле. Вангага ишенгендер бар. Ванганын артынан кумир болуп алып, бүгүн Ванганын жолун жолдойм дегендер дагы бар. Урматтуу мекендешим, биз акылыбызды калчап, акыл менен ойлонгонду билишибиз керек. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам сахабаларды bir жерге жөнөтөт. 10 чакты сахабаны bir башчы кылып туруп, бирөөнү башчы кылат дагы жөнөтөт сапарга. Баягы башчы сахабалар баш ийип кетишет, жетекчиге баш ийгиле дейт. Биздин ислам динибиз тартиптүү дин. Тартиптин башаты биздин динибиз. Баягылар барат дагы bir канча келишпестик болгондон кийин баягы башчы амир сап, башчысы сахаба наркыларга айтып туруп, карап туруп, отун чогулткула дейт. Отун чогултат, эми бардыңар от жаккыла дейт. От жаккандан кийин эми секиргиле ушу отко күйгүлө дейт да. Сахабалардын арасынан бирөөсү бардо бири-бирин карап калат. Неге биз отко таштайбыз? Бирөөсү айтат, биз пайгамбарыбызды отко түшпөйлү деп, тозокко түшпөйлү деп ушу оттон качып пайгамбарыбызды эришип атабыз го. Кандай отко секиребиз дейт. Ошентип сүйлөшүп жаткан учурда от өчүп калат. Атмен болот. Приказ. Буйрукту атмен кылат. Түшпөгүлө дейт. Андан кийин сапардан кайтып келишти, пайгамбарыбызга сахабалар болгон окуяны айтты. Ушундай болду, отко секир деди, түш деди. Бирок биз түшкөн жокпуз деди. Пайгамбарыбыз карап туруп, эгерде отко түшкөнүңөрдө оттон чыкпайт элеңер дейт да. Отко түшкөндө булар оттон чыкпайт эле дейт. Урматтуу мекендешим, жаратканга күнөө болгон маселеде жаралгандарга баш ийүү жок. Атаң арак алып келди атабы? Алып келбеймин деп эле айт. Алып келбе, атаң айтса дагы. Акыл берем, көк кыл берсең дагы алып келбейм атаке. Менин диним рухсат бербейт бул нерсеге деп айт. Айт. Ошондой экен, урматтуу мекендешим. Тамеки алып келип бер, сигарет алып келип бер. Мен жеке мени башымдан өткөн окуя. Мага арак алып келди, бир айылга барганбыз. Мен жаш эле бала элем ал учурда. Арак алып кел деди. Макул дедим, 2 киши арактын акчасын берип барып магазинден сатып алдым аракты. Көздүн алдыга жетейин жетпей бардыгы сүйүнүп мени карап калыштым. Арак келатат деп мынтип сүйүнүп калган учурда пакетинен алып туруп, экөөнү бири-бириге уруштуруп, ана сындырып туруп көзүнүн алдынча. Мен арам ташый турган адам эмесмин дедим. Ошондон кийин ошо айылда эч ким мага мындай арак алып кел, тамеки алып кел деген эмес. Мен армияда кызмат кылдым, көп жерде кызмат кылдым. Келин болдум көп жерде мындайча айтканда. Келген келин дайым кызматкер болот. Арам нерсе айткан учурда дароо тыйыла дедим. Пивобу ташыбайм, арамбы ташыбайм. Айтыш өзүңө кийин ушул нерселер плюс болуп келет өзүңө. Мен ишенип кой 100% плюс болуп келет сага. Бул ишеничтүү бала экен дейт. Ичине башына жаман көрөт, алып келбей кой деп. Кийин барып сага ишенди, бул арамдан ушу тыйылган, пиводон жөнөкөй тыйылган, бу арамдан жөн тыйылат. Бизнесте шериктеш болот сага. Көп адам көп нерсесин айтат сага. Жада калса аялына айтпаган сырларын келип сага айтып калат. Неге сен ишеничтүүсүң да? Мени кличком сыр сандык. Кирген нерсе чыкпайт. Кириш бар, чыгыш жок. Ошондой экен сени кличкоң. Экинчи атың не, урматтуу мекендешим? Сеники жыпырыкпы? Озу күрүчтөнбөгөн алтын балыкпы? Тилегиңди айт деген. Ванга боло бербе, урматтуу мекендешим. Бул дүйнөдө ванга болбо сен. Көз ачыктык кылба, жалгандарга, калпторго ишенген же ишендиргендерден болбо. Угуп тур, андай айтып тур, мындай айтып тур деп, имиш-имиштин артынан кете бересиң да, бул ванга маселесинде. Мына айтып тур, кана десең, ол ондан уккан, бул мындан уккан, ошентип кете берет. Мындай точно андык эч ким мындай болгон деп айтып бере албайт. Акмак болуп көрүнбө. Акмак болуп көрүнүштөрдөгү бүгүнкү адамдардын кээ бир маселелерин айтпасам болбойт. Биринчиси, урматтуу мекендешим, бүгүн көбүнчө мындай красавчик болуп көрүнөм дейт, бирок бул нерселерди кылып сен акмак болуп көрүнөсүң. Биринчиси, сөзгө уста, тамашакөй болуп көрүнүштү токтот. Сен клоун эмессиң, башкаларды күлдүрө турган тамашачы эмессиң, алып баруучу эмессиң.
Ошондой экен, бирөөлөрдүн көз алдынча сөзгө чечен болуп, өзүңчө эле элдердин оозуна сөз бербестен, ал адамды карасаң мындай саясат десең саясатчы, адвокат десең адвокат, бизнесмен десең бизнесмен. Баары жоктон күчтүү да. Сөздө бардык жоктон күчтүү. Жашоосун мында аркасын карасаң, үйү жок. Бир квартира ала албай жүрөт. Анан сөздө өтө кыйын да. Ошондой экен, сөзгө кыйын болбо, урматтуу мекендешим. Тамаша өзүңдү баягы күлдүргүчү, сөзгө чечен болуп, өзүңдү акмак кылып эле көрсөтүп атасың сен. Ал жерде сен о деп макташып, көз алдыңча мактап коюшу мүмкүн, бирок сен айрда абериңди эле төгүп атасың, урматтуу мекендешим. Катындай болуп күлө бербе. Эркек кишинен сүрдүү, серьезный болот. Ал эми экинчиси, өзүң тууралуу сүйлөөнү токтот. Жеке өзүң тууралуу, 2 адам, 3 адам тууралуу, урматтуу мекендешим, бир жеке сырды бирөөгө ишенип айтасың, бирок ал досуңдун дагы досу болушу мүмкүн. Проблема келе эч качан апаңа айтпа. Бүгүн адамдарга таң калам, сүйүнүч, кубаныч, жашка барды апасына, атасына айтпайт. Анан кайгы проблемасы келгенде апасынын кучагына жүгүрөт да. Сен эркексиңби? Кана кече бактылуу күнүңдө бардыңбы, апаңа айттыңбы, бир нерсе алып бердиңби? Кайгы күнүндө дароо чуркап барып проблемасын айтат да апасына. Сен 1% ойлонсоң, бир проблемаңа. Апаң 100% ойлонот ага. Сен кичине башың ооруса ошол проблемага, апаң түнү-күнү ооруп чыгат, баламдын башыга ушундай проблема түшүптүр деп. Туугандарың айтпа, туугандарың 2-3 күн ойлонот болду. Өзүнүн тирүүлүгү бар. Досмун, тууганмын дегендердин да өзүнүн проблемасы бар. Ошондой экен эч кимге айтпа. Өзүң тууралуу жеке эле урматтуу мекендешим. Ал сага эртең автоматтын огудай кайра келип тиет. Эгерде туура эмес адамдарга айта турган болсоң, өзүң тууралуу жеке маалыматтарды алар сага эртең ФКБ, ФБР, Пентагон кантип косяктарыңды тапса, ошентип кайра сен сөздөр ушинтип ок болуп тиет, өзүң ошол жерде өкүнүп каласың. Өзүң тууралуу жеке маалыматты сүйлөбө. Бирөөлөргө, урматтуу мекендешим, бирөөлөргө эч кимге айтпайт экенсиң, сырларыңды ачпайт экенсиң. Андан кийин бирөөлөрдү ээрчигенди токтот. Дүн болбо дегени. Ар ким ар нерсени айтса, кеттик давай десе эле кетип кала бербе. Кеттик ашка десе кетип кала бербе. Урматтуу мекендешим, досторуңа ашсыз жүрсөң, досторуң менен ашка барбай койсоң, мындан суроо жооп болбойт. Баягыда кайдагы не дейт? Кече эле суроо келди эле ушул маселеде. Шерине. Достор менен, аяштар менен шерине кылышат экен. Алга барбай койсоң, бул маселеде сага суроо жооп болбойт. Бирок ата-энеңди, үй бүлөңдү, бала чакаңды ачка калдырсаң, кийимсиз калдырсаң, бул маселеде суроо жооп болот сага. Досуңбу? Айтып кой, досум мен барбайм деп эле. Мен акчам жок эле деп ачыгын айт. Ал досуң кетсе кетип калсын. Мындай достун барынан кереги жок, урматтуу мекендешим, мындай достун. Не кереги бар? Акчаң үчүн дос боло турган достун. Кээ бир досторду мындай сортировка кылып ал. Досум, сен жалган сүйлөшүң, мен сени менен дос боло албайм. Досум, сен арак ичесиң, мен сени менен алдында жүрө берсем алкаш болуп кетет экенмин. Кой, достукту ушул жерден түгөтөлү дагы өзүң кетип кал ошол досуңдан дагы. Баягы мындай да, арак ичкен досуну же тыйып токтотуп, арактан алыс кылып алып кетип кала албайт. Өзү же кошулуп ичип кете албайт да, мындай аралашма болуп жүрөт, каша болупчу. Ошол учурда чечиш керек арканды. Түймөктү чечип салыш керек. Же аяк кыл, же бияк кыл. Болсо эртең кантип кошулуп калганын билбейсиң. Ал ичип отурганда ичпей отурсаң дагы, аракка кошулбасаң дагы, ал жердеги жаман сөздөр, гыйбат сөздөргө бүт кулагың төшөлөт. Күнөөгө шериктеш болуп калышы мүмкүн. Ошондуктан бул нерсеге аралашпа. Бирөөлөргө дүн болбо, бирөөлөрдү ээрчибе. Урматтуу мекендешим, көз ачык банга болбо. Ар кимге реклама кылып, өзүңдү келечекти билген адам болуп, өзүңдү өзүң уят эле кыласың бул учурда. Ошондой экен, урматтуу мекендештерим, эч кимден эч нерсе күтпө. Өзүң үчүн жетим бол деген сөз бул туура сөз. Ата-энең бир тууган бийлик башка сага бир нерсе кылыш үчүн милдеттүү эмес. Сен өзүң кылышың керек бардык нерсени. Өзүң кылган учурда даамы таттуу болот. Чокуга кыйналып чыгасың, ошол жерде бир кыйкырасың. Бир кыска эле минуталык кыйкырык болот, бирок ошол бул дүйнөнүн чыныгы бакыт экенин билесиң да. Бир гана жөнөкөй мисал, коронавирустан мурда кайсыл бакшы, кайсыл акылдуу, кайсыл ванга, же кайсыл бир данышман, же кайсыл бир бизнесмен, же бизнес тренер, же болбосо кайсылдыр мотиватор, кайсылдыр бир мамлекеттин башчысы кимиси айтты. Коронавирустан мурда чыгып алып,
бизде ушундай үйгө капастай камалып калабыз, капастагы куш сыяктуу бардык нерсе жабылат, бардык нерсе иште калат, бардык сабактарыңарды онлайнга өткөзгүлө, бардык нерсе онлайнга кылышка аракет кылып алгыла, бардык даярдыкты көрүп алгыла. Бир жыл бизде карантин болот деп ким айтты? Эч ким ойлогон эмес эле. Бул балким башка жактарда болушу мүмкүн, бирок Кыргызстанда бална Кыргызстанда эч качан карантин деген нерсе болбойт. Тарыхта болгон эмес, болбойт деп туруп эч ким деле маани берген эмес. Айылдарда мисалы эч ким эч нерсеге маани берген эмес. Бирок кайсыл акылдуу чыгып ушул учурда айтты? Кайсыл бакшы чыгып ушул учурда бир нерсени айтты, урматтуу мекендешим? Ванга тууралуу Болгарияда төрөлгөн Ванганын кээ бир айткан сөздөрү 2023 жылы, 2024 жылга карата айтылган сөздөрү туура чыгып атат. Ал мындай нерселерди айткан, ал мындай нерселерди айткан деп бүгүнкү заманга анын сөздөрүн байлаганга аракет кылгандар жок эмес экен. Урматтуу мекендештерим, мусулман бир туугандарым, бул албетте таптакыр туура эмес маселе. Ага барган жөн эле совет сурайынчы, ынанбаса дагы жөн эле совет сураш үчүн бир сөзүн угайын деш дагы бул мусулманчылыкка туура эмес. 40 күнгө чейин ибадат кабыл болбойт деген даражада, урматтуу мекендешим. Байкай турган болсок, боло турган эле маселелерди айткандай да. Мисал үчүн, Ванган айткан сөздөрүнөн келечекте өтө каттуу вирустар, оорулар пайда болот дейт да. Ал айтат. Ал айтса дагы айтпаса деле маанилүү. Вирустар өтө күчтүү чыгышы, медицинада дагы мисал үчүн зына көбөйсө, сифилис, спид, суицид деген маселелер көбөйүшү, бул албетте эле айтпаса деле белгилүү маселе да. Буга көп акылдын кереги жок, кичине эле акыл иштесе болду, бул бардыгына белгилүү маселе. Болгону Ванга айтты дегендиги үчүн адамдарга башкача угулат. Россиядагы конфет Кыргызстанда дагы бар. Бирок Россиядан бирөө алып келсе, Россиядан келген конфет деп туруп жегенибиз үчүн башкача түйүлөт да. Болгон ортого сезимди кошо алабыз. Россиядан келди деген түшүнүктү кошо алабыз да. Ванга айтты деген түшүнүктү кошо алып, кээ бирөөлөр туура эмес баяндарды элге таратып жүрөт. Бул таптакыр туура эмес маселе. Вангелия, алардын айылында өзүнүн аты Вангелия, кийин Ванга болуп тарашты баштаган 2-нчи дүйнөлүк согуштан кийин өзүнүн аты Вангелия. Бул ошол кадимкидей эле айылда, Болгарияда төрөлгөн. Төрөлгөндөрдү алардын каада салты боюнча көчөдөн ким биринчи өтүп кетип атса, ошол адам анын атын коюшка милдеттүү экен да. Вангелиянын атын эми сүрөттөлүшүн карасаңыз, ак сакалдуу, узун чапандуу бир өзгөчө адам коюптур дейт да. Эми Ванганын атын бир көчөдөгү алкаш койбойт да. Байкап атасызбы? Түшүнүп атасызбы эмнени айткым келип атат? Көчөдөн бир алкаш папалоп калбайт дагы, туура келип калбайт да. Же бир кайсы бир сойку туура келип калбайт. Ага ошондой сыпат берилет да, ошондой күчтүү адам. Себеби Ванга күчтүү болуп кетти. Эгерде ал адам таптакыр башка адам болгондо да таптакыр образ берилмек. Мына адамдар өздөрү апыртып эмнелерди гана кыла бериши мүмкүндүгүн далили мисалы да. Ким айтты? Келечек ким айтылат? Эч ким. Эч ким эртең эмне болорун Аллахтан башка эч ким билбейт, эч нерсени билбейт. Жөнөкөй эле мисалы эртең машина алышыңызды, эртең Россияга барып иштешип калышыңызды, же бир бизнесиңизден банкрот болушуңузду билсеңиз, түшүнсөңүз, келечекте эгер биле турган нерсени өзүңүздө түшүнө алсаңыз, же ушундай билиш сизге 1 саатка бериле турган болсо, жашоонун кызыгы кетип калат сизге. Сиз үчүн эч нерсенин кызыгы жок. Себеби эртеңки күндө эмне болушун билесиз да. Күн сайын берилип жаткан биздеги жашоодогу сыноолор, күн сайын берилип жаткан биздеги жаңылыктар, күн сайын бизге келип жаткан жамандыктар дагы бардыгы бизге аламдашууда, алмашуу доорунда биз үчүн сыноо болуп келет да, бизге жашоо кызыктай көрүнөт. Ошонун артынан оң сол болуп кете беребиз. Эгерде ачык айкын акырына чейин кандай болушу белгилүү болуп бардыгыбызга билинип калса, баары мен бара турган жери мындай, аракет кылсам да кылбасам да деген маселелер, түйшүктөр, көйгөй маселелер адам өзүн жеп өтөт. Адамдын ою өтө жаман, өзүнө нагрузканы өтө каттуу берет. Айта турган маселе эмне? Ал боло турган эле маселелерди айткан да. Келечекте дарыя болот, дарыядан экиге бөлүнөт, ал жерде согуш болот дейт. Мисал үчүн. Ал деңиз бөлүп турат, Америка, Россия, экөө бири-бириге против, ал бардыгына белгилүү. Жаш баладан сурасаңыз дагы аны билет. Болгону Ванга айтты деген маселе бул жерде адамдарга башкача угулат да. 2023 жылга мындай сөздөрдү айттыр, 2024-кө мындай сөздөрдү айттыр, мындай сөздөр туура чыкты деген бул таптакыр туура эмес.
Урматтуу мекендешим 2050-жылга келип, адамдар машинада учуп калышат, техникалар учуп калат, бардыгы ийгиликке адамдар жетет десем, мени бакшы деп аласызбы? Бул кааласа, каалабаса ачык акын көрүнүп турган нерсе. Мисалы мурдараак урматтуу мекендешим 90-жылдары телефон бизге жомоктой эле да. Алыстан туруп алып 400 метрден сүйлөшөт экенсиң десе жомоктой угулган. Азыр бизге жөнөкөй нерсе болуп калды. Ошол сымал биз алданбашыбыз керек. Алданбашыбыз керек. Ар кандай жомокторго, ар кандай сөздөргө урматтуу мекендешим. Келип жаткан фильтриңиз кулагыңызга сыртында бир фильтр болсун. Эмне келсе ала бербесин, фильтрлеп бөлсүн, эмне таза, эмне жаман. Керектүү сөз кириш керек мээге урматтуу мекендешим. Керексиз кире турган ал мусор яшик эмес да сиздин мээңиз. Ушул тууралуу бир окуя бар, бакчалар тууралуу. Бакчалар урматтуу мекендешим, көз ачыктар. Ал көп адамдар менен сүйлөшө берип психолог болуп калган. Жөнөкөй эле мечиттерде молдокелер да психолог, көп адам менен иштешип, көп адам менен сүйлөшө берсең ошондой болуп калат. Жеке мага канча адам келет, көрүп мындай ичиндеги көйгөй маселесин билип эле каласың мындай. Турпатынан биринчи көз ирмемде эле карап, бул мындай көйгөй маселеде келди, бул мындай маселеде келди деп билип каласың да. Сен ушунчалык адамдар менен көп баарлашып, сүйлөшүп, адамдар менен иштешкениң сайын психолог болуп калат экенсиң. Бул бакчыларың да психолог болуп калган. Келгенде эле адамдын кандайлыгын билет. Келгенде эле кандайсыз, жакшысызбы? Сизди бактыңыз байланган дейт дароо эле. Азыр урматтуу мекендешим суроо, кайсыл адам бактылуу? Эч ким бактылуу эмес, бардыгы бакты издеп жүрөт. Бактыңызды байлап койгон дейт да дароо сөзү. Сөздү айлантып бардыгын билип алгандан кийин ошол эле сөздөрдү орду менен кайра өзүнө айтат да, келген клиентине айтат. Бактыңыз байланган дейт. Акча алыш керек да бул эптеп. Ар нерселерди айтып, жор-жомоктарды айтып, эгерде ал урматтуу мекендешим буга биринчиден акылдуу адам келбейт. Себеби бакчынын бакчы экендигин акылдуу адам билет. Ага кичине акылсыз кетип калган адамдар барат да өзү бакчыга. Бир нерсе ишиңди билесиң толук турдуу, өзүңдү ошол нерсеге жеткенин дагы билесиң, сага кеңештин эмне кереги бар? Качан адам өзүгө ишенбегенде, максатка жетишке ишенбегенде, анда бирөөдөн кеңеш сураш, совет сурашты баштайт. Бирок бакчы эң туура эмес, арам жол. Жөн эле акчаны алат, жөн эле алдайт да. Аялдар эми тили узун болот, аялдар көбүнчө барат бакчыларга, барып тилинде токтото албай бардык нерсени айтат. Күйөөсүнөн баштап ити мышыга чейин, фамилия, имя, отчествосуга чейин бардыгын айтат. Анан ошол эле сөздөрдү орду менен кайра-кайра башка кылып айтып коет. Бул албетте урматтуу мекендешим, таптакыр туура эмес маселе. Бакчага барбаш керек, алданбаш керек. Бактыңызды байлап койгон, ишиңиз жүрүшпөйт. Сиз андайсыз, мындайсыз деп айта берет да. Эгерде ал билген да көп нерсени, эгерде ал бардыгын билгенде, ал жерде сиздин 20 сомуңузга, 40 сомуңузга алданбайт эле. Антып отурбайт эле, ал кетет эле. Сонун креслолордо, сонун жайларда эс алып жүрөт эле ал. Неге? Ал көп нерсени билгендиги үчүн. Каякта ал эч нерсени билбейт. Барлык кармаш үчүн урматтуу мекендешим, атайын торлорду кыласыз, атайын өзүңүзгө жакпаса дагы, атайын баягы курттарды коюп балыктарга жагат, өзүңүзгө жакпайт. Куртту көргүңүз дагы келбейт. Бирок балыктарды кармаш үчүн, аларды алдаш үчүн курттарды коесуз. Алар дагы теспилерди, китептерди, ар нерселерди коюп алат бөлмөлөргө. Алар окуганды билбейт ал нерсени, түшүнбөйт, окуганда бул ишти кылбайт эле. Окуп маанисине билгенде ал иштерди кылбайт эле. Болгону клиентке ал жагымдуу, клиентке ал татыктуу. Ошондуктан ар нерселерди ойлоп табат, ар нерселерди кылат. Ошондуктан урматтуу мекендешим, ойлоно турган маселе бул. Бир окуя бар ушул тууралуу. Бул Каракалпакстанда болуп өткөн окуя. 2 жаш, 2 түгөйлөр, жаш жубайлар үйлөндү. Үйлөнгөндөн кийин, тойдон кийин эми баягы кыз универсал солдатка айланат. Генерал полковник бул кайненеси болот. Командир. Байкуш универсал солдат кылбаганын балдыгын кылдырат. Кээ бир кайненелер бар ушундай. Бардыгы эмес, сөзөсүн табат. Баягыда тынбай иштетет.
келин өзү кичине күмөндү ичиди да. Сен жаңы келди да. Жаңы келгендиги үчүн ар дайым ал күмөндүн астында кала берет. Күнөрдөн bir күн кайненеси ошол тойдон чыгып карыз болду, тойдон кийин карыз болгондон кийин ошол карызды жабабыз деп акча чогултуп жүргөнүндө төшөктүн астына коет. Аялдар төшөктүн астына коет же паластын, килемдин астына коет акчасын. Аларда сейф жок. Кое турган жер ошол. Барсаңыздар айылдар апаларда чоң-чоң төшөктөр жийип коюшат. Конок кесе коебуз деп. Ал сейф, ал акча сактай турган жер. Ал төшөк бекер турган жок, ал апалардын сейфи болуп эсептелет. Ошентип бул да акчасын коет. Караса жок. Издешет. Издебеген жери калбайт, жок акча. Анан кону кошуна баягы разведчик, BBC, азаттык кошуналары бар, аялдар өзүгө окшош, ошолордон барып кеңеш сурайт да. Кеңешти дагы туура эмес сурайт. Барып акча жок не кылайын. Барып бакчыга бар, паланчы деген бакчы бар, ошого барсаң, ошол таап берет. Айтып берет ким деген. Бул дагы ал өзү сыяктуу аялдардын сөзүнө кирип, көзүнө кирип барып бакчыга жолугат. Баш көрдү, дартын билди, ичидеги бардык нерсени айткандан кийин, семьядагы бардык нерсени айтып бүткөндөн кийин, бакчы ошол эле нерселерди сиздин бактыңыз байланган, назик, аппак, жаш эле келинди көрүп атам бул жерде дегенде, дароо келиниге өзүнүн келинине күмөнү кетти. Эми жаштын бардыгы аппак болот кыздардын. Назик болот бардыгы эле. Ошол эле сыпаттарды башкача кылып айтып коюп атат да. Бул кайнене байкуш келип, ызычуу кылып, келиндин үстүнөн күлүп, сен уурусуң башкасын деп айда берет. Ызычуу бардык кону кошуна айылга, эми айылда сөз өтө тез тарайт. Жакшы нерседен жаман нерсе тез тарайт. Бул дагы шамалдай тарап кетти. Кызды, келинди үйүнө алып барып ташташты. Баягы келинди ордуга коюп көрүш керек да эми. Ким болбосун. Агасын көзүнө кантип карайт, атасынын көзүнө кантип карайт. Бул доомат болуп атат, кур доомат болуп атат бул жерде. Агасы дагы, ишени дагы келип, сенден күтпөдүм эде муну деди. Ушундай сөздөрдөн кийин баягы көтөрө албастан, уяттуулук, шермендечилик, намысы бар кыз. Ариети, бардык намысы, бардык нерсеси орунда кыз, уялганынан жүз көтөрө албай, көтөрүп жүрө албастан сарайга бардагын өзүн асып алды. Катка жазып, мен бул ишти кылган эмесмин деп жазып, өзүн асып алды. Арадан bir канча күндөр өттү. Күндөрдөн bir күн кайненеси төшөктөрдү жийип атып, кайрадан түшүрүп жийип атып, акчаны таап алат. Акчасы болгону ичигирээк кирип кеткен, ал кайненеси табылбай калган да. Акча табылды, баласына болгон окуяны айтты. Баласы ачуу үстүндө келип баягы бакчыны, сен туура эмес нерсени айткансың, сен айыңдан биздин үй бүлө бузулду деп бакчыны өлтүрүп коет. Бала түрмөгө кетет. Bir туура эмес адашуунун айынан, bir туура эмес сөзүнүн айынан бул жерде келин өлдү байкуш. Эч кандай себеби жок, күнөөсү жок. Келин кетти акыретке. Бул бала кетти түрмөгө. Бул жерде бакшы өлдү. Анан бул кайнене не кылат? Кайнене бул оор түшүктөргө бардыгы өзү себепчи экендигин ойлой берип, ой жебүтөт адамды. Инвалид болуп калып, баягы коляскада жүрө турган болуп калат. Кимге пайда, кимге зыян эми? Ойлонсоңуздар, урматтуу мекендешим. Ким пайда алды? Бул болгон окуя. Ошо бакчыга барып, бакчыдан уккан сөзүнүн, насаатынын, кеңешинин негизинде болуп өткөн иш да бул. Мындай мисалдарды толтура келтиришим мүмкүн. Негизи сиз адал адам болсоңуз, сизге бакчынын не кереги бар, сизге суроо да. Сиз таза адам болсоңуз, сизге бакчынын кереги жок. Маани беришиңиз керек, урматтуу мекендешим, ушу маселелерге. Бактыңдан ачайынбы дагы, тактымдан ачайынбы дагы, неңди кылайын, бардык нерсени кылайын. Bir падыша өзүнүн молдокеси бар, бардык нерседе өзүнүн орду бар. Bir күн чакырып, бакчысын чакырып, мен кандай иштерди кылам келечекте десе, сиз bir өлкөнүн жок болушуна себепчи болосуз. Bir өлкөнүн жок болушуна себепчи болосуз дейт. Дегенден кийин бул сүйүнгөн абалда кошуна өлкөгө согуш ачат. Бирок жеңилүүгө душар болот. Ал өзү билген боюнча бардык моралдык, материалдык бардык жактан өзүнөн алсызыраак өлкө болгон. Бирок ошого карабастан жеңилет.
Анан душмандары аны атайын мамлекеттин элдин алдында элдин көзүнчө асабыз деп алып келишет. Баягы падыша акыркы ниетим, акыркы тилегимди аткаргыла. Эмне тилегиң бар дейт. Дарчылар, дарбаздар. Ошол бакшыны таап келгиле мага. Бакшыны да кармап келишти. Келгенден кийин сен мени алдапсың, неге анттың? Бир өлкөнүн жок болушуна себепчи болосуз деген элең. Кана? Жыйынтык кана? Жыйынтык мына. Мен сизди бир өлкөнүн жок болушуна себепчи болосуз дегенмин. Бир өлкөнүн жок болушуна сиз себепчи болдуңуз. Бул өзүңүздүн өлкөңүз болчу дейт да. Биринчи түлкү болот бул бакшылар. Куулук, түлкүлүк сөз түрдө болот буларда. Түлкү болсо болбойт. Иши жүрүшпөйт. Ванганда карасак, көптөгөн кийин өткөндөн кийинки дагы акчалары өтө көп суммада акча калган, ал мамлекетке кеткен. Келген адам дагы ар биринен акча алган. Урматтуу мекендешим, ойлонушубуз керек, ойгонушубуз керек. Таза адамга бакчынын өз ачыктарынын кереги жок. Өз ишиңизде адалсыз, өз жолуңузда адалсыз, арам иш кылып жүргөн адамдардын кереги жок сизге. Кеңеш сурайын десеңиз, макул мына алымдар турат, атайын молдокелер турат. Динди түшүнгөн, илимди алган, чыныгы акылдуу адамдар, даан адамдар турат. Чындап түшүнүп, аракет кылып ошолордон кеңеш алыш керек. Ошолордон жардам алыш керек. Бизде туура эмес, таптакыр туура эмес маселелер бар. Ошол бир ишти баштайт, эч кимден сурабайт. Баштап келип ошол бизнес банкрот болгондо анан молдокен алдыга келет. Мындай иш кылдым, мындай болуп калды, дем салып бериң, не кылайын дейт да. Качан ишти баштап башы тупикке тыгып төрпүштөктөн чыга албай калган учурда анан молдокеге жүгүрөт. Башында келбедиңби сен? Башында адалуу арамбы сурабадыңбы? Ушундай маселелер жеке менде көп болот. Башында сурабайт эч нерсени, ал качан тупикке тыгылганда анан келет да. Жок, андай болбош керек. Андай болбош керек. Молдоке акыркы сорт эмес. Мен молдомун, бирок лох эмесмин. Ошондуктан урматтуу мекендешим, маани бере турган маселелерден бул. Эч кимге алданба. Бирок башка бирөөнүн да акысын жебе. Өзүңө адал бол. Өзүңө адал болсоң, сага бакчынын башканын кереги жок. Максат койгон учурда дагы максатыма жетейин, ниетиме жетейин деп ар кимден кеңеш сурайсың, атаңдан, апаңдан. Негизи адамда ишенч жок учурда бирөөлөрдөн совет сурашты баштайт. Ошол нерсеге жетпей калган учурда, жетпешине көзү жетпештигин билип калган учурда ар кимден насаат кеңеш сурашты баштайт. Негизи өзүң так жолуңда, өзүңдүн жолуңду билсең, өзүң чындап ишенсең, башканын советин сурап отурбайсың. Даратка өтө кыстасаң, даратканага чуркайсың го. Эч кимден кеңеш сурабайсың да, мындай барсам болобу, кандай болот депчи. Билген жолуң, билген көз карашың. Өзүңө бекем бол, урматтуу мекендешим. Ар кимдин ар кандай сөздөрүнө алданба, ден соолукта бол. Бул дүйнөдө жаран беришибиз керек. Бул дүйнөдө берсек акыретте алабыз. Бул дүйнөдө алсак, анда акыретте беришибизге туура келет. Бул өтө чырайлуу жана кооз кеңеш болду. Ошондуктан бул сооп маселесинде дагы, күнөө маселесинде дагы ушундай. Байлык бийлик даражасында байлыгы айфондо ойлоп тапкан Стив Джобс мисалы үчүн өлүм алдында эмне сөздөрдү айтты да. Мен байлык бийлигим маселесинде адамдарга бул ийгилик болуп көрүндү, бирок ошончо жеткен ийгилигим, байлыгым, бийлигим бир өлүмдүн алдында эч нерсе болбой калды. Эч нерсе эместигин мен өлүм келген учурда түшүндүм дейт да. Биздин динибиз, хадистерде эч жагы айтылган бул нерселер. Теги эле бардык бир алым же бир дүйнөлүк жактан тарыхчы бир жакшынакай сөз айтса, ал барып бир хадиске такалат. Хадистен алынган, динден алынган, исламдан алынган. Европанын тартып жаткан, акшнын тартып жаткан кинолору, алар дагы ушул мисалы үчүн мусулмандар дагы жин тууралуу ошол сүрөттөлүшү немелери динибизден алынган да. Биздин динибиз өтө терең дин. Баягы ушул жашообузда деңиздердин асы
океандардын астында, Тынч океаны мисалы изилденип бүтө элек да. Ошол сыяктуу биздин дагы денибиз ич кирип толук түрдө изилденип бүтө элек, бирок бардык нерсеге жооп бар биздин денибизде. Адам канчалык байлыгым дегени сайын ошончолук кача берет да ал. Себеби кууп жатпайбы аны? Качат да. Кийин эле мисалы техника, адамдар шашып калды, техника өнүгүп кетип, башка өнүгүп кетип, адамдар шашып калды, бири-бириге өчөшүп, бири-бириге ушуга жетем, мынага жетем деп өзүбүзгө принциптерди коюштуп баштадык. Чындыгында өзгөлөрдүн жашоосу менен жашабашыбыз керекпиз. Адамдар жөн эле өзүгө принцип койгон, эки этаж үй салсам, машина алсам, андан кийин бактылуу болом деп. Жок, ансыз деле кыла бер. Сизде бир эреже болсун, болсо бөлүшөм деген. Болсо бөлүшөм. Болду, башкасы керек эмес. Үй салып алып, байып кетип, миллионер болуп кетип, андан кийин окууну бүтүп алып, андан кийин же үйлөнгөндөн кийин деген нерселерди коюңуз. Болсо бөлүшөм деген принципти коюп алыңыз, ар дайым жардам кылыңыз. Кимге болбосун, кандай учурда болбосун. Бул дүйнө бериш дүйнөсү, акыретте алабыз. Эгер алып койсок көп нерсени акыретте беришибизге туура келет. Харун Рашид, бул падыша Харун Рашид күнөрдөн бир күн сарайдын гүл бакчаларында айланып, гүлдөрдү жыттап, бакчаларды карап, эс алып, мисалы биз устаз үйгө барганда гүлдөрдү өтө жакшы карайт эдик. Себеби башка жерден сыгылып, ойлонуп келген учурда, дыккат болгон учурда ушул гүлдөрдү карап, райхандарды жыттап эс алсын деген максатта өзгөчө карайт элек да. Кызматын өзгөчө кылат элек. Харун Рашид гүл бакчаларды жыттап карап, бир гүлгө өзгөчө көңүлү түшөт. Гүлдү карап, кооздугун карап, рахат алып, багбанды чакырат. Гүлдөрдү караган, бактарды караган багбанды чакырып, мына бул гүлгө өзгөчө кара, өзгөчө мээрим бер. Эмне болуп жатат, бардыгын мага жеткизип турасың дейт. Багбан дагы башка гүлдөргө караганда бул гүлдү өзгөчө карайт, өзгөчө жакшы, башкаларга бербеген дары-дармеги болобу, башкаларга жебегенин жедирип айтор. Эми сизге дагы мисалы бир президент гүлдө сап келсе, эң тандап жакшыларын алып барасыз. Бул дагы өзгөчө карашты баштады гүлдө. Күнөрдөн бир күн багбан гүлдөрдү карап жүрсө, падышанын гүлүнүн жалбырактары төгүлүп калганын көрөт. Бул эмне болуп кетти? Ким төктү экен бул багыш гүлдүн жалбырактарын деп эки жакты издеп караса, бир булбул ошол гүлдөр менен ойноймун деп жалбырактарын, башка гүлдөрдүн жалбырактарын төгүп жатыптыр. Болгон окуяны келип падышага айтат: "Падыша, булбул сиздин гүлүңүздүн жалбырактарын төгүп койду" деп. Ал булбулду кармайынбы, кабаска салайынбы, же өлтүрөйүнбү, же эмне кылайын деп сураган учурда падыша: "Жок, сен ага тийбе. Ал кылгылыкты кылып тур, анын жообу сөз түрдө келет. Сен ага ойлонбо, дыккат болбо" дейт. Багбандын иши бакта. Бактарды карайт, сугарат, отторун орот, чөптөрүн карайт. Ошондой иштерин кылып, жумуштары улап, чөптөрүн тазалап жүргөн учурда баягы гүлдү төккөн булбулдун жыланга жем болуп жатканын көрүп калат. Жылан ал булбулду жеп жатканын көрүп калат. Таңыркап, таң калып, карап, чуркап, падышага чуркайт. Падышага келип болгон окуяны айтат: "Гүлдү төккөн булбулдун жыланга жем болуп жатканын көрдүм, падыша. Падыша дагы сен унчукпа. Жылан кылгылыкты кылып тур, ага жообун алат. Бул эми баары жообсуз нерсе калбайт, ага сөз түрдө жыланга дагы жооп келет" дейт. Күнөрдөн бир күн багбан иштеп жатып, бутунун астынан жылан чыкканын көрүп, коркуу үстүндө, стресс, башка ошондой учурда жыланды колундагы куралы менен 2-3 жолу уруп өлтүрөт. Болгон окуяны келип падышага айтат: "Падышам, мен ушул булбулду жеген жыланды билдирбей өлтүрүп койдум, бутунун астынан чыкканына байланыштуу" деп болгон окуяны айтат. "Жыланды өлтүрүпсүң, сага дагы бир жооп болот" дейт.
мен сага эч нерсе дебейм дейт. Бул багбан ал жерден жумуштан чыгып кийин айылдарда өзүнүн айылында бир тирилигин кылып күндөр өтүп жаткан учурда бир кылмыштуулуктун үстүндө багбанды алып келишет сарайга. Падыша Харун ар-Рашид баягы багбанга карап түрмөгө түшсүн, камалсын, жазалансын, тиешелүү жазасын алсын дейт. Ошондо баягы багбанды алып кетип жаткан учурда багбан падышага карап, падышам, бир гүл бар эле. Ал гүлдүн жалбырактарын булбул төктү. Бул жазасыз калган жок, абада калган жок булбулдун иши. Булбул жообун алып, аны жылан жеди. Жылан дагы кылып койду, ал жыландын иши дагы абага кеткен жок, жоопсуз калган жок, жыланды мен өлтүрүп койдум. Менин дагы ишим жоопсуз калган жок. Бүгүн ушинтип сиздин астыңызда отурам. Бул чынжырды үзүш учуру келбедиби? Эгерде мени жазаласаңыз, ошол гүлдөн башталган, мага чейин жетип келген чынжырдын, адилеттүүлүк чынжырынын жообу сиздин дагы башыңызга келет. Эгерде мени жазаласаңыз, кандайдыр даражада сиздин дагы башыңызга бир жооп келет. Өзгө жараша жооп алат. Сиз ушундай кылыңыз, падышам. Ушул адилеттүүлүк кылыңыз, кечирим, жакшылык менен кечиримдүүлүк кылыңыз. Ушул кечиримдин айынан сизге, кечиргениңиздин аркасынан сизге бир жакшылык келсин. Ушул жерде бул чынжырды үзүңүз, сиз токтотуңуз, тамам кылыңыз. Ушул жерде бүтүрүңүз бул ишти. Бул адилеттүүлүк чынжырын токтотуп, сиз кечирим кылыңыз, кечиримдин артынан сизге жакшылык келсин. Падышам дейт. Падыша ошентип ал багбанды кечирет. Бул окуядан, бул кыссадан бир өтө кооз кысса чыгарып, окуядан сабак чыгарсак болот. Бул дүйнөдө ким эмне иш кылбасын, өзүгө жараша жообун алат. Ал кылмыштуулук дүйнөсүндө болсун, ал сооп дүйнөсүндө болсун, жакшылык, жамандык дүйнөсүндө болсун, айтор кайсы дүйнөдө болбосун, кайсыл чөйрөдө болбосун, кылган кылыгына жараша жообун алат. Кылгылыкты кылып коюп эч ким жөн жатпайт, качып кете албайт, сөз түрдө жообун алат. Эгерде күнөө иштерди кылып, жаман иштерди кылып жүргөндөрдүн башына бир кырсык бале, башка проблема, көйгөй маселелер келбей жаткан болсо, оору сыркоолор келбей жаткан болсо, анда ал өтө катуу кайгырыш керек, коркуш керек. Анын иши демек акыретке калып жатыптыр. Акыретте мындан да күчтүүрөөк азап, мындан да күчтүү жооп болуп келиши мүмкүн. Ошондуктан бул дүйнөдө тазалап алып кеткен акыретке жакшы да. Акыретке калдырбастан бул дүйнөдө бизди оору берип, сыноолорду берип, бизди тазалап, акыретке Аллах өзүнүн алдына таза кылып алып кеткени жакшы. Ошондуктан сүйүнбөш керек, кубанбаш керек. Качып эч жака кутула албайт. Адилеттүүлүк таразасы бар экен акыретте. Бул дүйнөдө коркпойбуз. Ошол уламалардан айткандай, жазылганбы сөзсүз көрөбүз. Жазылбаган болсо эмнеден коркобуз? Ал эми бул биринчи окуядан алына турган сабак. Экинчи, урматтуу мекендешим, бирөөнү жазалоодо эч качан шашпаңыз. Бирөөгө жаза берүүдө бирөө күнөө кылып койду сизге карата, бирөө сизге кылмыш кылып койду, бирөө сиздин бир нерсеңизди алып койду. Ага карата жаза бериштен мурда ойлонуңуз. 1-2 мүнөт ойлонуңуз. Өзүңүзгө өзүңүз сүйлөңүз. Токто. Ушул сага кылмыш кылып койду. Бир нерсеңди урдап койду, бир нерсеңди жеп койду. Сен кечир. Өзүңүзгө өзүңүз айтыңыз. Сен кечир ушуну. Ал Аллахтын пендеси, сен да Аллахтын пендеси. Сен ушул пендеңди, адамды кечир. Аллах сени күнөөлөрүн кечирсин. Ал кылмыш кылган адамдын күнөөсү бар өзүгө жараша. Бирок сенин периште эмессиң, сен да өзгөчө көп күнөөлөрүң бар. Сен ушунун күнөөсүн кечирип кой, сага карата акысын адал кылып кой. Аллах сени кечирсин. Деп өзүңүзгө өзүңүз принцип кылып, ар дайым өзүңүзгө өзүңүз сүйлөп, өзүңүздү өзүңүз токтото билишиңиз керек. Бул экинчи сабак окуядан ана турган.
Көп учурда биз бир нерсени кылуудан мурда бир мүнөт токтоп туруп өзүбүзгө өзүбүз сүйлөшүбүз керек, өзүбүзгө өзүбүз сабак берип, тамбих беришибиз керек да. Ал эми үчүнчүдөн бирөөнү кечире билүү, бул өзүн кечире билүү да. Мисалы, жолдон өтө албай жаткан кара аксакалды жолдон өткөзүп койсоңуз, өлөйүн деп жаткан бир мышка суу берип койсоңуз, кандай ичиңизден ырахат алып кубанасыз да. Ал кылган жакшылык, убактыңыз кетти, энергияңыз кетти, күчүңүз кетти, бирок анын кубанычын көрүп сизде дагы кубаныч пайда болот. Демек, аны бактылуу кылыңыз, бирок андан дагы мурда сиз өзүңүз бактылуу болуңуз да. Ошондой экен, урматтуу мекендешим. Баягы айылдарда тоокторду саарлап таңда коюп жибергенде клетканын ичинен чыгып келген тооктор канчалык сүйүнүп барып тирүүлүгүн баштайт да. Чыгып учуп кетип жаткан учурун көрсөңүз өзүңүзчө кубанасыз. Капасынан коюп жибергениңиз үчүн. Демек, капасынан коюп жиберген куштар эркин эмес. Бул жерде сиз эркин болуп, сиз бактылуу болуп калдыңыз да. Бактылуу болуш үчүн бирөөнү кечире билиш керек. Эк сактаганын кереги жок. Урматтуу мекендештер. Ушул сыяктуу дагы бир хикая окуя бар. Фатихтин окуясы. Айылдардын биринде Фатих деген адеп аклагы менен, кулкун өзү менен өзгөлөргө өзгөчө сабак боло турган, үлгү боло турган бир Фатих деген бала бар эле. Чоңойгон сайын Куранга бекем, исламга бекем, динге бекем, жүрүш-туруштары өзгөчө. Бул ошондой акылдуулугу, данышмандыгы менен сарайдагылардын дагы чоңойгондон кийин сарайдагылардын дагы көз иргөмүнө түшүп сарайга дагы жумушка кирет. Сарайда дагы таасир алуучу эмес, таасир берүүчү болот бул. Эшикти ача коет, кармай коет, жардам бере коет. Мен мындаймын, же министрмин, башкамын дебейт. Жардам кыла коет. Колун берсе жардам берип, колун тартып жардам бере коет. Айтор, ал жердегилерге дагы таасир берип, кичпейдүүлүгү менен, ал жерде көбүнчө текебирлер болот го. Жок, кичпейдүүлүгү менен өзгөчөлөнүп турат эле. Адеп аклагы менен башы дагы күчтүү иштегендиктен падышанын дагы көзүнө көрүнүп, падышага ишеничтүү бир адамдардын бири болуп калат. Падыша бир иш кылуудан мурда андан кеңеш сурайт, ал кеңешин айтат, ошентип иш жүргүзүлөт. Фатих күндөрдөн бир күн жолдо барат экен. Жамырдан кийинки суудун көбөйгөнүнө байланыштуу күндө өткөн жолунан, дарыядан путу тайып, жыгылып дарыяга түшүп кетет. Дарыяда каттуу агын, каттуу суу, караланган, ылайланган, ылай аралаш суу чыга албайт. Суу аны бир ташка алып барып урат, экинчи ташка урат. Өтө каттуу азапта калат. Бул жашоого карата мурда жаштыгынан баштап ушул күнгө чейинки болгон окуялар көз ирмемден өтүшүн жоготот. Бирок Аллахтын тагдыры, Аллахтын гана каалоосу болот. Ал жеткен учурда бир дарак жатып калып, ал дарактын шагыга желкеси, моюн жагы тилинип, кийимдери илешип, ошол жерден чыгууга мүмкүнчүлүк берилет. Ал ошол жерден чыгат. Бирок чыккан учурда бийик чоку, төптүс чоку болгонуна байланыштуу эми ал жерден чыга албай калат. Ошол жерде отурат. Бул жактагы сарайдагылар ойлонууну баштайт. Бир канча күн өттү арадан, Фатихтен кабар жок. Келбейт, дарегин бербейт, айтор жок. Падыша дагы эгер ким бул Фатих ишеничтүү адамдардан болгон эле, урмат сыйын кылып, жок дегенде урмат сыйын кылып, өлгөндүн дагы иш болсо өлүгүн таап урмат сыйын кылып жерге алып беришибиз керек. Падышачылыкка, сарайга кызмат кылган адам болчу деп, өлүгүн тапканга 1000 алтын тыйын берем деп айтат. Ар ким издешти баштайт. Бир жаш бала жүрүп ошол Фатихтин дарыянын жээгиндеги узун чокунун астында отурганын көрөт. Арадан бир жума, 7 күн, 6 күн убакыт өтүп кетти. Бирок ал тирүү эле. Башкалыктан башкадан өлгөн жок. Бул дагы падышага барып, өлүгү үчүн 1000 алтын тыйын берем дедиңиз. Тирүүн таап келсек, тирүү Фатихти кабарын берсек канча
сыйлық бересіз десе, падыша 5000 тиын беремін дейді. Фатихті барып табышады. Падыша сүйінген қуанған абалда елге дастархан жайабыз, аш беребіз, мына Фатих табылды, ақылды уазирим табылды. Сүйінген қуанған абалда елге ақсан қылабыз, Фатих сен де құрсағың ашты дейді. Жоқ, мен құрсағым ашпады дейді Фатих. Неге ашпады? Бұл жерде сенен кім рызқы берді, кім нан берді, кім чай берді, баша қылды. Падышам дейді, мен ошол жерде тұрдым, чоққыға чыға албастан, бұл жағым ұзын дария, өте албастан. Тұрған учурумда күн сайын маған нан ағып келіп тұрды дейді. Нан ағып келеді, мен тұрған жерде 2-3 жол айланып тұрып, андан кейін өтіп кетеді, мен керекті нанды алып алам, қалғанын ағызып жіберем дейді. Ошол нандын үстүндө Набайчы Нанчы Хасан деген жазуусу бар эле дейді. Падыша Набайчы Хасанды тапкыла, Набайчыны тауып келе дейді. Падышанын аскерлери барып Набайчы Хасанды тауып келишет. Набайчы Хасан, сен кантип билдиң? Кантип нан жөнөтүп турдуң буга? Мен эч нерсени эч качан билген эмесмин. Бирок күн сайын салават зикир менен уктайт элем. Күнөрдөн бир күн одиялардан бири түшүмө кирип, сен жакшылык кылган, жакшылыктын сообу кайтабы же жообу кайтабы деп күтпөй эле жакшылык кыла бер деп ушул дарыяга нан агызгын деп айтты. Ошондуктан мен күн сайын нан агызып турдум дейт да. Ал дагын кылган ишиң үчүн деп бир канча сыйлыктарды алат. Окуя ушул жерде бүтөт, бирок алынуучу сабак бизде дагы билсе балык, билбесе халык дейт го. Бул деген сөз, эгерде жакшылык кылсаңыз жообу келбесе, Аллах билип турат да. Адамга пендеге кылган жакшылыгыңызды пенде кайтарбаса же кайтара албай калса, баары Аллах билип турат го. Сөздүн башында айтканымдын себеби, бул дүйнө ар дайым бериш дүнүйөсү, акыретте жообун алабыз. Эгерде көп нерсени алып койсок, акыретте беришибизге туура келет. Билсе балык, билбесе халык. Жакшылыктар дайым көбөйтөлө. Жакшылык бар, жакшылык да. Азыр жамандык көп. Жамандыкты эсебин тура албайбыз да. Жакшылар аз, жакшы адамдар аз, жакшылык кылгандар аз. Сиз жакшы боло бериңиз. Аллах билип турат. Ошого жараша сиздин эшиктериңизди ачып кое берет. Илимдин канчалык кадыр бартуу экендигин, илимдин канчалык деңгээлде күчтүү экендигин билип аласыздар, Кудайым буйрса. Мисалы жөнөкөй эле мисал айта турган болсок, мына төрпүштөк тургандар, мыналар тургандар микрофон жөнөкөй эле. Бул микрофондор эмне деп ойлойсуз? Микрофон бул жөнөкөй 200 грамм, 400 граммдык темир да бул. Ушул темир 1 килограмм мисалы үчүн арзыбаган акча кымбаты 700 сом болушу мүмкүн, арзаны 5 сом болушу мүмкүн мисалы үчүн. Темирлер да ценасы менен бөлүнөт. Эми ойлоп карап көрө турган болсо, ушул 400 граммдык темирди эмне ушунчалык кымбат баалуу кылып койду? Албетте акыл. Микрофонду ойлоо үчүн акыл керек. Япондор, корейлер мисалы үчүн микрофон чыгарып атат. 80%, 90% акыл да ал жерде. 10% темир. 10% темир 15 сом, бирок ошого акыл кошуп туруп микрофон кылып чыгарды. Ал жерде канча акча бар эми? Мисалы үчүн $1000 микрофон сатса, анын 200 сому гана темирге кете турган болсо, калган суммасы бүт акылды түзөт. Акылдын негизинде иштелген. Ошондуктан акылга биз илимге, билимге маани беришибиз керек, урматтуу мусулман туугандарым. Илимдин деңгээли, илимдин чыныгы чексиз суу экендигин бүгүн белгилеп айтып кетким келет. Жана илимге тиешелүү маселелерде бир хикая окуя бар, ошону айткым келет. Бул окуя албетте урматтуу мусулман тууган сиздин жашооңузду өзгөртө турган, чыныгы башкача бир тепкичтерге алып чыга турган окуялардын бири болуп эсептелет. Ошондуктан жакшынакай отуруп сабырдуу болуугасыздар деген үмүттөмүн. Себеби бир жолу укканда буну түшүнүш кыйын, себеби мааниси өтө терең окуя болгондуктан. Жакшына отуруп 2-3 жол угушка даяр болуп туруп, бисмилла деп баштадык. Имам Бакыланинин Румга болгон сапары бул. Имам Бакылани өзүнүн учурунда эч кимге илимий деңгээлде өзүнүн алдыга салбаган, адашкан мутазила агымдарын өзүнүн жообун так туура берип ордуна коюп койгон, адашкан динсиздерден келген суроолорго так туура жооп берип бардыгын өзүнүн ордуна койгон улуу имамдардан болгон улуу имам
имам Баклани. Имам Бакланинин өзгөчө бир журум туруму, өзгөчө бир илимий деңгээли падышачылыкка чейин жетип барганда, падыша өзүнө жакыныраак адам кылып, өзүнүн бир четтеги сырткы өлкөлөргө карата бир диний маселелерде ушул имам Бакланини жөнөткөн. Имам Баклани себеби өтө чечкиндүүлүгү менен мамлекеттик деңгээлдеги нерселерди дагы чечип койгон. Албетте, урматтуу мусулман бир туугандам, илимдүү адам, динден кабары бар адам, дини түшүнгөн адам Кудайдан коркот, ал аманатка да кыянат кылбайт. Мамлекеттик аманаттык нерселерге бул эч качан кыянат кылган эмес. Имам Баклани Румга болгон сапары падышаны элчи кылып жөнөттү. Элчи катары, элчи olarak ал өзүнүн жардамчыларын, башкаларын алып, ошол Румга сапарына жөнөдү. Деңизде сүзүп барат экен. Деңизде кеме капитаны имам Бакланиге келип, "О улуу имам, сиз бул Румга болгон сапарыңыз бир гана ушул бир кеңешмени чечүү маселесиндеби, же бир эки өлкөнүн бир сырдуу нерселерин чечүү максатында гана болуп жатабы, же бир келишим болуп жатабы?" деп суроо узатат. Имам Баклани: кеме капитаны, сизди бул нерсени ойлошко эмне мажбур кылды дейт. Эмне сизди мажбур кылды бул нерсени ойлогонго дейт. Кеме капитаны карап туруп, себеби сиз улуу имам болгондуктан жана имам эле болуп калбастан мамлекеттик деңгээлдеги адам болуп жатпайсызбы дейт да. Парасатыңызга балли, баракелди, акылыңыз күчтүү экен. Бул Рум падышасы дейт. Бир гана саясий оюндарды, саясат жактан күчтүү болбостон, ал диний адамдардын илимий деңгээлин, жарыштарын сүйгөн адам экен. Илимий адамдардын бири-бирине болгон акыйкат суроо жообун билген, түшүнгөн жана суроо жоопторду талап кылган адам экен. Биз дагы барып бул учурда өзүбүздүн динибизди, өзүбүздүн саф, өзүбүздүн таза ак динибизди, ислам динибизди реклама кылып коюш үчүн эң чоң мүмкүнчүлүк жана шанс болуп жатпайбы деп кеме капитаны айтат. Кеме капитаны өзүнүн жумуштары менен алек болгонго чейин, "Ооба, туура айтасыз. Улуу имам, туура айтасыз. Буну мунажимдер дагы айтып жатат. Мунажимдер бул бакчылар, көз ачыктар дагы буну тастыктады, жана сиз бул жарышта, бул кеңешмеде сиз утуп чыгасыз" дейт. Имам Баклани карап туруп: кеме капитаны, азыр эле парасатыңыз жакшы деп сизди мактап жаттым эле, акылыңыз жакшы экен деп жаттым эле. Мунажимдердин исламга эч кандай тиешеси жок. Бакчылар, көз ачыктар ислам дининде жок. Кайыпты бир гана Аллах билет. Көзгө көрүнбөгөн келечектеги жашоону же өтүп кеткен тарыхты тактана дуура тагдырды Аллах гана билет, аны Аллах чечет. Буга мунажимдердин, ай жылдыздардын, күндөрдүн бизге көрүнгөн бардык нерсенин ага тиешеси жок. Бакчылар бул жерде эч ким. Ошентип жооп берип, сапарда кемеде ар кандай суроо жооп болуп, жол кантип өткөнүн да билбестен Румга келишет. Румда аларды бараң-шараңдуу ар кандай түрдүү түстүү тамактар менен, башкалар менен, суйурмат менен күтүп алышат. Күтүп алышып барат экен. Имам Бакланиге сарайга жетпестен эле падышага жолу максатында келген биринчи кезекте. Сарайга жетпестен вазири чыгат да Имам Бакланиге: "О имам, сиз ушул кепетеңиз менен, ушул кийимиңиз менен мен падышама, президентибизге, падышабызга жолугайын деп жатасызбы? Мындай келешиңиз менен, мындай кийимиңиз менен, мындай максат айтор, мындай кийимиңиз менен жолукканга болбойт биздин падышага" дейт. Имам Баклани карап туруп вазирге: "Аллах Таала биз динибиз менен сыймыктанганыбыз үчүн Аллах Таала бизди сыйлуу кылды. Биз динибиз менен азиз болгондугубуз үчүн Аллах Таала бизди азиз кылды. Жана падышачылыктан бир элчилер келсе, алардын суйурматын ордуна коюу бул милдет болуп эсептелет. Эгерде ал аалымдардан, илимдүүлөрдөн, ахли илимдерден боло турган болсо, анда сөзсүз түрдө урматын жайга коюш керек. Сиз мындан кабарыңыз жокпу? Эгерде мени киргизбесеңиз, мен ушул кийимим менен өзүмдүн падышама дагы жолугуп жүрөмүн. Бул кийимде уруксат бербесеңиздер, менин көзүм учуп турган жок силердин падышаңарга жолуганмын, ал менен кол камашамын" деп. Жазма иретинде суроо берсин, мен жооп берем, жазма иретинде келишимге кол коебуз, болду мен кайра кетемин. Мен көзүм учуп турган дагы жок, силердин падышаңарды көрөмүн деп дейт да.
Падыша өзү уруксат берет. Ушундай кийимде кире берсин, каалагандай кийимде кире берсин, жолуксун деп өзү уруксат берет. Имам Баклани акылдуу, терең илимдүү, билимдүү болгондугун жана мусулмандар эч кимге баш ийбестигин падыша билип жүргөн. Ошондуктан бир хыйла, куулук, түлкүлүк кылат падыша. Бир Баклани текшерейин деп атайын кире жаткан эшиктерди, сарайга кирип жаткан эшикти буздурат дагы жаппыз кылып, баш ийсин, баш ийип кирсин деген максатта жаппыз кылып курдуруп коет эшикти. Имам Баклани сарайга кирип жатып, ошо сарайдын эшиги кичинекей болуп, жаппыз болуп курулуп калгандыгын байкайт дагы парасаттын белгиси. Бирөөлөрдө акыл бар, бирок парасаты жок. Өзүнүн парасатын иштетип, акылын пайдаланып, мындай кылыш керек, андай кылыш керек, үй салыш керек, машина алыш керек, же бирөөлөр илимди эле алып койгон, бирок үй-жай дүйнөнү кылбайт. Мындай парасатты өзү иштетпейт да, парасаты жок. Бул парасаты дагы, акыл дагы өзүнүн ордунда. Эшиктин жаппыз курулганын байкады дагы алды жагы менен эмес, арт жагы менен басып кирди. Бул артисттерде бир эреже бар го, сахнага элге артыңды каратпа деген. Бул арты менен кирди да падышага. Сен мени артыма дагы ылайыктуу эмессиң дегендей маанини келтирип койду дагы. Ошол максатта кирди. Ошол учурда бул таң калды. Дагы бир ирет өзүндө бир ичинен сезимдери козголуп, падыша дагы бир жолу эрки менен таң калды бул Имам Бакланиге. Имам Баклани кирди сарайга, кирип падыша менен салам алейкиден кийин падышанын вазири алдына келип, "Эй имам, сиз эгер даяр болсоңуз, биз суроолорду берүүнү баштадык. Сиз эгер суроо жоопко даяр болсоңуз, жолдун чарчактары чыккан болсо, суроо жоопту баштайлы" дейт. Албетте, мен ар дайым даярмын. Аллах үчүн эч нерседен кайтпаган пенделер ар дайым ар нерсеге даяр турат. Эмне сурооңуз болсо, Аллах каалаганча жообун аласыз. Биз даяр суроо жоопторго жооп берүүгө дейт. Падыша карап туруп, Иса ибн Мариям ким? Иса ибн Мариям тууралуу эмне дейсиз? Бул ким жана бул тууралуу эмне дейсиз дейт. Имам Баклани Иса пайгамбар Мариям энебиздин баласы, Аллахтын баласы эмес. Же экинчинин биринчиси эмес. Ал пенде, ал адам, ал рух, ал жер жүзүндө жашап өткөн адам дейт. Падыша карап туруп, сиз Кудайдын баласы дебейсиңерби силер Иса пайгамбарды? Ал Кудайдын баласы эмеспи? Аны пенде деп жатасызбы, адам деп жатасызбы дейт. Албетте ал адам дейт. Албетте ал адам деген учурда анда адамдын колунан түзөтүш, дарылоо, өлтүрүү, көздөргө ачып коюу же өлтүрүү деген нерселер колунан келеби дейт. Пес ооруларын дарылоо адамдын колунан келеби деген учурда албетте жок, мына нерселер адамдын колунан келбейт. Падыша Имам Бакланиге карап, анда эмне үчүн силер Куран-ы Каримиңерде, китебиңерде жазасыңар го өзүңөр, пести дарылады, көздү дарылады, өлтүрдү, тирилтирди деп жазасыңар го силер дейт. Имам Баклани падышага карап, урматтуу падышам, бул нерселер Аллахтын каалоосу менен болгон. Бул мужизалар Аллахтын каалоосу менен гана болгон нерселер. Эгерде бул мужизалар пайгамбарлар өзү кылды дей турган болсок, Иса пайгамбар өзү тирилтирди, өзү жаратты дей турган болсок, анда Муса пайгамбар дагы деңизди экиге өзү эле бөлүп койгон. Айды дагы экиге бөлүп койгон пайгамбар. Мындай мужизаларды өтө көп келтиришибиз мүмкүн. Эгерде бул мужизаларды пайгамбарлардын өздөрү кылган десек, бул эң чоң жаңылыштык. Ал Аллахтын жардамы менен, Аллахтын ирадасы, Аллахтын каалоосу менен гана болгон. Пайгамбарлар бул мужизаларга себепчи болгон дейт. Падыша карап ойлонуп, илимий маселеде Имам Бакланиге бул маселеде жора жолдоштору менен, вазирлери менен, данышман акылмандары менен теңдеш келе албастыгын түшүнүп, бир аздан кийин дагы улантабы суроо жоопту деп, сизге бул поптун суроосу бар экен деп попко сөздү бурат. Поп ал жердегилер эми түшүндү, биринчи мусулман эместерди мусулмандарга карата ушундай бир немеси бар го. Ар дайым жакшынакай келмиш, дос болмуш болот, андан кийин ачууга тийишти баштайт. Биринчи мусулман кол көтөрсүн дейт да. Анан мусулман жаман деп соц тармактарга ошону реклама кылып чыгарат. Мына мусулман кол көтөрдү деп. Болсо биринчи ошол урушту баштаган, биринчи ачууга ошол тийген. Булар дагы биринчи кезекте илимий деңгээлде тең келе албаштыгын түшүнүп Имам Бакланиге ачууга тийишти баштады да. О имам, эмне үчүн кечигип келдиңиз дейт.
имам бакланиге. Имам баклани биз асырдан кийин сүйлөшкөнбүз убакытты. Мен асыр намазын окудум дагы келдим дейт. Падыша, биз сизди күтүп калдык. Мен өзүмдүн убактымдан дагы өз убактысын бийик кое турган адамды өмүрүмдө жолуктурам деп эч ойлогон эмес элем дейт да. Убакыт Аллахтыкы, жан дагы Аллахтыкы. Жанды Аллах берет, жанды Аллах алат. Жана биз Аллахка башыбыз, Аллахтын буйруктары турганда эч кандай падышанын өкүмдардын бизге өкүмү падышачылык өтпөйт дейт. Албетте, урматтуу мусулман бир тууган, эч нерседен кайтпаган улуу имамдар, жолбашчылар, алымдар. Булар эч нерсеге, эч кимге кошоматчы болгон эмес, эч кимге пакта койгон эмес. Бүгүн кээ бирөөлөр бар, кээ бир молдолор бар, бирөөлөрдүн чөнтөгүнө карап, бирөөлөрдүн мансабыга, бийлигиге карап туруп мамиле кылып коет. Булар кээ бирөөлөр. Алхамдулилла, бүгүн дагы устаздар бар, эрктүү, эч кимге баш ийбеген, өзүнчө илимдин кадырын билген, динибизди эч качан духун, рухун, авторитетин эч качан чүрбөштүк аракет кылган устаздардан Аллах ыраазы болсун. Бул падыша таң калды жана бир жолу, себеби өзүнүн убактысынан дагы өз убактысын бийик койгон инсанга карата. Жана поп суроосун берген эле Айша энебиз тууралуу. Поп илимий деңгээлде түшкө албастыгын түшүнүштү дагы ачуусун келтирүү максатында Айша энебиз, пайгамбардын жубайы Айша энеңер тууралуу эмне маселе болуп өткөн, кандай доомат болгон, не болгон, ой кандай ушак кептер ал тууралуу айтып берчи дейт поп. Имам Баклани аларга карап, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга дин душмандары ар кандай жамандыктарды кылып, бирок эч бир оң жооп ала албагандан кийин, ар кандай кырсык балелерди уюштуруп, бирок эң оң жооп ала албагандан кийин анын сол жагынан кол салышты баштады. Айша энебиз тууралуу ар кандай ушак кептерди, гыйбаттарды таратышты баштады. Бул тууралуу билген да, билбеген адамдар дагы бул сөздөрдү угуп туруп, ой калчабай эле, бир жыйынтыкка келбей эле туруп, ар кандай сөздөргө ишенип калышты. Бирок асмандардан да үстүдө турган Аллах Таала Айша энебизди актады, ал ак, ал таза, биз ишенебиз, ал эч кандай арам иш кылган эмес дейт. Поп карап туруп, эгерде биз мусулман болгонубузда, силердин Куран китебиңерде ишенгенибизде, анда биз бул суроону козгобойт элек. Биз бул суроону бербейт элек. Биз мусулман эмеспиз, биз башка бир далил талап кылабыз. Курандан дагы башка, бул окуялардан, силер айтып жаткан сөздөрдөн дагы башка бир далил талап кылабыз, айт дейт да. Ошондо имам Бакланин бул жообун карасаңыз, чыныгы илимдүү адам, чыныгы эркек адам, чыныгы билимдүү адам, эч нерседен кайтпаган адам чындыгында. Эмне деп жооп берди? Эгерде ушул жерге өзүңүздү ордуңузга коюп туруп, илим деңгээлиңизди текшерип алсаңыз болот. Сиз эмне деп жооп берет элеңиз сиз? Мисалы үчүн, бүгүн акылдуусуз, намазда кандай десе жооп бере бересиз, бүгүн ар кимге шубай бересиз, ар кимди дин алымдарын жамандай бересиз, баягы соц тармактарда отуруп алып сөгүп жазасыз. Мына илим деңгээлиңизди өзүңүз текшерип алыңызчы. Ушул жерде сиз болуп калсаңыз эмне деп жооп бересиз? Имам Бакланин өзүнүн ордуга коюңуз дагы, ушул суроого жооп берип көрүңүз азыр. Убакыт кетти, тактук. Албетте башыңыз маң болуп калышы мүмкүн бул жерде. Бирок имам Баклани эмне деп жооп берди? Урматтуу поп, урматтуу падышам, сиз мени жөн эле элчи катары эмес, казы экенимди дагы унутуп койгон окшойсуз. Мен казымын. Казы деген адилеттүү сот. Сот деген. Мени сот экенимди дагы унутуп койгон окшойсуз. Далил кайсыл жактан талап кылынаарын унутуп койгон окшойсуз. Ким доомат койсо, далилдеп берүү анын мойнунда болуп эсептелет дейт. Далилдеп берүү дооматчынын мойнундагы милдет болуп эсептелет дейт. Сен доомат коюп атасыңбы бир нерсе болду деп, аны далилдеп бер. А бирөө келип колуңду уруп сындырып койду, далилдеп бер. Кантип сындырды, ким күбө болду, далилдеп бер. Күбөлөрүң барбы, ким бар, ким жок. А сиз дагы Айша энебиз тууралуу ушундай деп атасыңарбы? Анда силер дагы далилдеп бергиле. Биз ишенебиз, ал таза, ал аппак. Биз ишенебиз ал нерсеге. Биз талашпайбыз. А бирок силер доомат коюп атасыңар ушундай болгон деп, анда силер далилдеп бергиле дейт. Далил силердин мойнуңардагы милдет дейт. Ошол учурда чындыгында урматтуу мусулман бир туугандарым, ойлоно турган маселелерден бири ушул жерде имам Баклани дагы сөзүн улап, яхудилер
Мариям энебиз Иса пайгамбарды алып келген учурда, ey Мариям, сен эч ким кылбаган ишти кылдың деп туруп доомат коюшпады беле? Тарыхтагы бул эки аял, бирөөсү Мариям энебиз, бирөөсү Айша энебиз. Мариям энебиз күйөөгө чыкпастан туруп, күйөөгө тийбестен туруп перзенттүү болгон пайгамбардын энеси. Ал эми экинчиси Айша энебиз бул пайгамбарга турмушка чыгып, бирок перзенттүү болгон эмес. Эгерде бул тууралуу жаман ойлор доомат учактарга ишенүү маселесинде жаман жакшыны ажыратып биле турган болсок, ажырата турган болсок, ким жакшы, ким жаман деп, бул маселеде доомат учак маселесинде биз, мына силер насранийлер, Айша энебиз тууралуу жаман ойдо болуп жатасыңар. Турмушка чыккан, бирок перзенттүү болбогон Айша энебиз тууралуу Айша энебизге доомат коюп, ар кандай апат жаман сөздөрдү айтып жатасыңар. А биз турмушка чыкпай туруп перзенттүү болгон Мариям энебизди эч агылактап койгонбуз дейт. Булардын аты таза, булардын аты ак. Асмандардан өйдөдө турган Аллах Таала аларды актап койгон. Бирок биз мусулман оларак, мусулман болуп туруп, күйөөгө чыкпай туруп перзенттүү болгон Мариям энебизди актадык, таза дедик. Ал эми силер күйөөгө чыгып туруп перзенттүү боло албай калган Айша энебизге доомат койдуңар, насранийлер дейт. Ошол учурда падыша өзүнүн повуна карап туруп, повата эмне дейсиз, бул жоопко кандай сөзүңүз бар дейт. Ошондо поп эми турасы эми мындай турасы деп сөздөн чыгайын деп жаткан учурда падыша сөздү бөлүп, турасы бүгүнкү сухбетибиз бүттү, бүгүнкү сөздөрүбүз түгөндү, дагы сөздү улантабыз эртебиз күн деп карарын өзүнүн сөзүн түгөттү. Бүгүн дагы жеңилди булар. Чындыгында, урматтуу мекендештерим, мусулман бир туугандарым, окуя хикаяларды окуп туруп, эс алып, адам баштап, бардык окуяларды окуп келсеңиз, чындыгында чыныгы жашоо мусулмандардын жашоосу экендигин, чыныгы дин ислам дин экендигин, чыныгы акмак же акылдуунун айырмасы ушул динде гана экендигин билип аласыз. Окуя хикаялардан эң кызыгы бул жакта болуп өткөн, азыр уландысында айтып өтөм муну. Бул элчи болуп келген, унутпашыбыз керек. Негизи элчи болуп башка иштер менен келген, суроо жооп, биз айтып жаткан суроо жооптор кийинки маселе. Элчи болуп келгенден кийин буну кетүүдөн мурда бир байраң шараңдоо бир майрамга чакырышат. Падыша өзү баш болуп. Падыша аны күтүп алат, ар ким менен тааныштырып жүрөт. Ар ким менен тааныштырып, падышаны күтүп алып, жанында жүрөт, имам Бакланинин алдында жүрөт. Азыр көп кээ бирөөлөр, кээ бир дин кызматкерлери, кээ бир бийликтегилерге сатылып кетет, мисалы үчүн, ал учурда бийликтегилер тескерисинче диндеги адамдарга кызмат кылган. Бул падыша дагы жүгүр болуп кызматында жүрөт имам Бакланинин. Имам Баклани алып келет экен, азыр мен сизге бир улуу, өтө бир жаш адам менен тааныштырамын, эй имам деп, имам Бакланиге айтып мактанып, азыр улуу бир мартабалуу биздин Патрик жол башчыбыз менен тааныштырам деп туруп Патрикти чакыртырат. Патрик кирип келет, өзүнчө бир сакал, баягыдагы айтростор бир нерсе илинген, узун шалбырак кийимдери кийилген, өзгөчө бир сакалчан, өзгөчө бир өздөрүнүн табында, өздөрүнүн бабында өзгөчө адам ишакса. Имам Бакланиге келип учурашкандан кийин биздин Патрик улуу имамы жол башчыбыз дейт. Ошондо имам Баклани карап туруп, ассаламу алейкум, кандайсыз, саламатсызбы? Өзүнүн саламында мусулман эмеске ассаламу алейкум деп койт, саламатсызбы деп саламын берип, бала чакаларыңыз жакшы, үй бүлөңүз жакшыбы, кыздарыңыз, балдарыңыз жакшыбы деп учурашат. Ошондо Патрик чочуп кетет. Эмне деп атасың сен деп. Падыша дагы ачуусу келип, сиз эмне деп атасыз имам? Бул мындай жаман нерселер, мындай арам иштер, үйлөнүү, бала чака күтүү деген нерселер бул таза аруу адамыбызга арам кылынган, бул туура эмес нерсе, бул жаман нерсе, бул мындай нерселерден бул таза адам дейт. Ошондо имам Баклани карап туруп, силерге таң калам, силер кызыксыңар дейт. Ушул бир жол башы деп эсептеген адамыңарга перзент күтүү, аял алуу деген нерселерди арам кыласыңар, тыюу саласыңар дагы, ал эми ушул нерсени Кудайыңарга ыраа көрөсүңөр дейт.
жана айтышат го өздөрү, Иса Кудайдын баласы деп. Ушул нерсени ушул жол башчыңарга ыра көрбөйсүңөр дагы, ыплас нерсе дейсиңер дагы, бирок ушул ыплас нерсени Кудайга коюп коесуңар. Иса Кудайдын баласы деп коесуңар. Силерге өтө кызык, өтө таң каламын дейт да. Чындыгында алар айтышат го Иса пайгамбар Кудайдын баласы деп. Урматтуу мекендештерим, бул хикаядан кысса ал жердегилер өтө таң калып, эч кимге жакындаттырбастан, бирөөлөр угуп калбасын деп суроо жоопту ушул жерден токтотобуз дешет. Жана тарыхчылар айтат, ушул жерде бул окуя аркылуу Аллах Таала өзүнүн динин чыныгы дин, күчтүү дин экендигин тасдыктап далилдеп көрсөтүп койгон дейт да. Аллах жалгыз, Аллахтын шериги жок, Аллах төрөбөгөн, төрөлгөн эмес. Падыша айтат, өзүнүн патриге, попторуна айтат, буну эмне кылабыз эми, бул жинди тентекти эмне кылабыз десе, буну падышачылыгына, президентине, падышасына сый белектери жөнөт, алтындарды жөнөт, эмне десе макул де шарттарга тезирээк анан буну өзүнүн мамлекетиге жөнөтүп жибер, болсо биздин бардык сырларыбызды ачып коет, бардыгыбызды секрет нерселерди жерлерге жайып жиберет, айтор бизди мамлекетибизди кошуп динибизди дагы азыр абдыртамтөр кылып жиберет дейт да. Жок кылып жиберет дейт. Бардык келишимдер кол коюлуп, айтор Имам Бакылани өзүнүн өлкөсүнө кайтат. Урматтуу мусулман бир туугандарым, окуя ушул жерден бүтөт. Албетте биринчи укканда адам түшүнүш кыйын, 2-3 жолу кайра угуш керек муну. Эмнен айткым келет, урматтуу мусулман бир тууганым, бул жерде бир окуя пайда бар деп айткым келбейт, бирок ар бир окуяда, ар бир хикаяда бир пайда бар. Пепсини Месси реклама кылгандыгы үчүн адамдар көп ичет. Пепсини Месси реклама кылат, ошон үчүн көп ичет. Биз жеген ичкен нерсебизге маани беришибиз керек. Биз жеп жаткан продукция, биз жаткан продукталар артында ким турат, ким иштеп чыгарып атат, ким биздин оозубузга алып келип таштап атат ал нерселерди. Ошол нерсеге маани беришибиз керек. Бүгүн ар бир нерсе химикат, ар бир товардын ичинде химикат. Бирок химикат бар деп оозуңа нерсени сала бербе. Издеген табат ар бир нерсени, адалын, жакшысын, жакшырагын. Эгерде бүгүн сен жакшы адал нерсени кымбат деп алып жештин ордуна башка нерселерди кыла турган болсоң, эртең кымбат дарыларды издешиңе туура келип калат. Албетте, бул маселеде капырлар аны кылыптыр, капырлар муну кылыптыр деп капырлардыгын сүйлөп, мактап, аларды жактап жүргөндөр дагы жок эмес. Алардын бизнесин ортого коюп, бизнес кылып, бизнесин кеңейткендер дагы жок эмес. Айтайын деген маселе, биз дагы жакшыраган беришке аракет кылышыбыз керек. Бирөөнүн бир нерсесин колдон жакшыраак нерсесин алуудан мурда, андан дагы жакшыраак нерсесин беришибиз керек. Мен айтыш колумдан келип атат, мен айтып атамын, жакшыраак продукцияны чыгаргыла. Ушул кола жатында иштегендер, суу жатында иштегендер жакшыраак сууну чыгарсын. Жана жакшырагын берели элге. Өзүбүздүн да кыргыздын суулары жок эмес. Биз патриот болушубуз керек. Жөнөкөй дүкөнгө барып жөнөкөй суу алабызбы? Кыргыздыкын алышыбыз керек. Кыргыздыкын колдошубуз керек. Түркияга барсаңыз, түрктөр кыргызсынбы, өзбөксүнбү, башкасынбы, татарсынбы, айырмасы жок, түркчө сүйлөп тура берет. Өзүнүкүн бербейт. Кошун эле өзбек туугандардыкы өзбек тилин бербейт. Биз кыргыздар орусча, өзбекче, өзбекче сүйлөйбүз. Айтор, бул албетте кайсыдыр бир деңгээлде жакшы маселе. Бирок урматтуу мекендешим, биз патриот болушубуз керек. Биз өзүбүздүкүн колдошубуз керек. Жалпы мусулманчылык деңгээлдеги, дүйнөлүк деңгээлдеги маанибиз, максатыбыз бир Курандын астына биригебиз, ислам динин астына биригебиз. Бирок ар бир орунда өзүбүздүн кыла турган кызматтарыбыз, жоопкерчиликтерибиз бар. Аларды унутпашыбыз керек. Базарда иштейсиңби, жөнөкөй капса сатып иштейсиңби, дару сатып иштейсиңби, таза кыл. Огородуңду коргонуңду, келе турган кардар келе турган жерлерди таза карма. Таза иште. Жөнөкөй суу сатасыңбы, чыгарып жаткан сууңду таза чыгар. Көрбөйт деп, көрбөгөн учурда каалаганын кылып, бүгүн көрүп калабыз. Соцсеттерде, соц тармактарда жүрөт. Баягы тамак чыгарган кухняларга, ашканаларга, кафелерге, заводдорго, фабрикаларга барып, көрүп, көрсөтүп берип атат. Журналисттер болсун, башкалар болсун, атайын ошондой бир нерселерди уюштурушуп көрсөтүп атат. Мындай тамак даярданат экен, силерге ушундай абалда даярданат экен деп.
Эми даярдап жаткан дагы башка адам эмес да. Бир Россиядан келип бир орус даярдап бере жаткан жок. Ал кыргыз эле кыргызга даярдап атат. Ал уулаганда өзүңдү башкаңды эмес, сен өзүң мусулман бир тууганыңды уулап атасың го. Тазараак иштебейсиңби кичине? Ошону бир тууган эле бир тууганың ичет. Ошону бир таган бир жакын жээниң жеше мүмкүн ошо тамакты. Иштеген жерде таза иштеш керек. Ошондон пайда көрүп атасыңбы? Ошонун артынан байып атасыңбы? Таза иштегин да. Урматтуу мекендешим, базарда миң түрдүү нерселер адал. Жөн эле базарга барып карасаңыз, базардын башынан баштап арбузу, коону, алмасы, бадырыңы бардыгы адал да. Эми ошонун ичинен кээ бир нерселер алкогол, чочко мисалы үчүн арам. Бирок ошол арам нерсени издеп туруп таап барып жегендерге мен таң калам. Ал биринчиден зыян. Шариятыбыз эмнени зыян десе, эмнени арам десе, ал нерсе биз үчүн да зыян. Ошондуктан аны жебегин дейт. Эмне нерсени жегин деп жаткан болсо, демек анда өтө көп пайдалар бар биз үчүн. Демек, тыйыл деген нерсесинен тыйылышыбыз керек. Динибиз эмне дейт? Биринчи динибизди ортого коюшубуз керек экен. Дагы бүгүн адамдар айта берет, адам өзүнө жол издейт да. Кантип бир жол тапсам экен дейт. Күнөө маселесинде адам өзүгө жол издеп калат. Мурда бир конокко барып калганда операция коюп, дагы башка коюп бир нерсени коюптур. Жебейм десең дагы ар нерсени айтат да. Бул мусулманы башка деп. Ошондуктан бул химикат, бул зыян, мен жебейм десем, азыр бар жок химикат болуп жатпайбы дейт. Мен башкасын билбейм, мен муну анык билем химикаттыгын. Мен башкасын билбейм. Бирок муну сөзсүз түрдө билем мен. Бул анык химикат кошулган, мен көргөнмүн, окуганмын, билгенмин, ошондуктан мен буну жебеймин. Бир күнөөнүн эшигин ачып туруп, дагы башка күнөөлөрдүн эшигин ач деген маселе жок. Бул дагы жол издейт да, бир химикат нерсени жеп алып калгандагы жей бер деген маселени кылып атат да бул адам. Жок, колуңан келишинче токтотуп тура бер сен. Колуңан келишинче жебей тура бер ошол арам нерселерди. Колуңан келишинче химикаттарды токтотуп тура бер. Жебей тура бер, ичпей тура бер. Билгениңде. Калганын акырын токтотосуң. Колдон келишинче сактанышыбыз керек. Колдон келишинче коомдогу жаман нерселерден сактанышыбыз керек. Кудун бир жамандыкты көрүп, колуң менен, тилиң менен токтотосуң, колуң менен эч болбогондо жүрөк менен жек көрөсүң. Ошол сыяктуу колдон келишинче гана тыйылып турушубуз керек. Химикатпы, зыянбы, жебештиктин аракетин кылыш керек. Ар кандай суулар бар. Кока-коланы айтышат, ичсе болобу, болбойбу. Кока-кола аркычасы окуса, мынайча окуса, дагы мынайча окуса, Мухаммад жок, Макка жок дегенди билдирет. Бул жазуусу үчүн эмес, урматтуу мусулман бир тууган. Мен жазуусун айтпай жатам. Азыр жазып коюш өтө оңой. Халал деп туруп, харам нерсени үстүгө дагы жазып коюш атат азыр. Халал деген нерсени бардык нерсеге жазып калышты азыр адамдар. Ал кандай суусундуктардын үстүнө халал деп печаттап басып калышты. Бул халал дегенди ким карайт негизи? Мен аны дагы түшүнбөйм негизи. Ушул жалгыз халал жагында ким карайт, аны дагы билбейм. Ким аны көзөмөлгө алып турат, аны дагы билбейм. Мени билгеним ушул, урматтуу мекендешим, ал жазуусуна карап эмес. Бир нерсени, бир суусундукту жазуусуна карап эмес, бул коланын жазуусуна карап эмес. Коланы ичпе, кока-коланы ичпе, пепсини ичпе, фантаны ичпе. Булар бир компания. Булардын жазуусу үчүн эмес. Кока-коланы ичпе. Бүгүн унитазы куюшуп атат, соц тармактарда унитазды загып жууп коюп атат кока-кола. Машиналардын заңдарын кетирип атат, унитаздын заңын кетирип атат. Бул зыян маселесинде башка тамак аштар дагы зыян. Башка тамак зыяндуу тамактар дагы бар. Эгер кока-кола зыян десең, башка тамактар дагы зыян дешиңер мүмкүн да. Мен зыян маселесинде дагы жебегин дебеймин бул тамактарды. Мен айткым келе жаткан маселе, урматтуу мекендешим, сен жеп жаткан, сен коротуп жаткан акча кайда? Кимге иштелип жатат?
Кайсы бизнесмендин чөнтөгүнө түшүп жатат жана ал бизнесмен эмне үчүн курутуп жатат акчасын? Ал Coca-Colaдан башкадан түшкөн пайдалар кайсы жака кетип жатат? Бир мусулманга ок алынып жаткан болбосун? Бир мусулмандын башына танка менен дебелешине себепчи болуп калбасын? Мына тоготер жери ушул башка бирөөнүн өлүмүнө себепчи боло турган бизнестерге салымын кошпо деген маселе. Энергетик сууларга жазып коюшат, энергия берет, күч берет, спорт менен маштырат, башка кылат деп. Энергия бербейт. Энергияны сен спорттон аласың, саарлап чуркап аласың. Тоолорго чуркап тренировка кылып аласың. Энергия берет экен, күчөтүп коет экен, дагы бир нерсе кылып коет экен, андайлар бүт калп жалган ал. Канын düйлүктүрүп энергия башка кылышы мүмкүн, бирок ал эч качан сага энергия кылып күчтүү кылып койбойт сен эч кайсысы. Табияттын коюнуна чыгып эс алып туруш керек адам баласы. Табиятты эс алыш керек. Жаратылыштын кооз керектүү тоолорун, соолорун кезиш керек, айланыш керек. Адам эс алышты үйрөнүш керек. Чыныгы табигый табият тартуулаган нерселерди жеште үйрөнүш керек. Саат менен эс алып, Кудай Таала жараткан нерселерге көз жүгүртүп, албетте гүл бакчалардын үстүндө, жапжашыл дарактардын ичинде, арчалардын астында ла илаха илля анта субханака инни кунту миназ залимин. Албетте Аллахым мен өзүм зулум кылуучумун, сен адилеттүүлөрдүн адилеттүүсүн деп Аллахка зикир айтып, пайгамбарга салават айтууга эмне жетсин. Бардыгыбыз Аллах өзүн эскерүүчү зат пенделеринен кылсын.